Ассаламу алейкум достор, сиздер менен Курут Трейд. Бүгүн биз сиздер менен Форекске крипто рынокты разбор кылабыз. Ошондой эле бул жактагы биздин разгонубузду көрсөтүп, мен сиздерге мынакей VIP чаттагы разгон кылып атабыз. $200 $2000 чейин. Ошол разгонумдун кандай стратегия менен иштеп жатканыбызды мен сиздерге көрсөтүп кетейин туугандар. Так, бизге 30 минутталык таймфрейм керек. Биз обычный валютный параларда торговля кылбай жатканыбыздын себеби азыр данный момент вообще рынокта өзү негизи эле непоняток болуп атат. Крипто рынок, бүт алтын, обычный валютный паралар каждый жарым саат сайын, 1 саат сайын ар кандай жаңы жаңылыктар чыгып, волатильность өтө чоң болуп атат. Аны өзүңүздөр деле байкап атат болушуңуздар керек. Так, мен азыр валютный пара издеп алайын. Форекске өтөм дегендер туугандар бизге чатка жазып, каналыбызга катталып, бизге Форекс деп жазып койсоңор, же болбосо ушул видеонун астына Форекс деп таштап кетсеңер, биз сиздерге связьга чыгабыз. Так, биз ушул жерден 10 минуттага пониженияга сделка ачалы туугандар. Андан кийин мен сиздерге айтып берем, эмне үчүн мен бул жерден конкретно пониженияга сделка ачып жатканымды. Так, 10 минута понижение туугандар. Так, биз жарым сааттык интервалды карай турган болсок туугандар, мынакей бизде бул жакта уровень бар. Ошондой эле уже двойная вершина болуп жатат. Андан кийинки токтоочу ценовой диапазон примерно бул ушул жер болот. Бул жерде дагы бир аз кичинекей определенный бир уровень бар экен. Менин күтүшүм бул биринчи бул жака чейин келип, андан кийин бир какой-то значительный отскок берет, же болбосо бул жака келип туруп, анан мындан кийин уже кайрадан өйдөгө перелой кылганы уже кетет туугандар. Бул жактан биз позициябызды ачтык, мынакей достор. Баары жакшы, сонун ойдогудай эле кетип атат. Так, эми Форекске өтө турган болсок туугандар. Форексте мен кече күнү деген өзүбүздүн команда менен чогуу Форекстен сделка ачканбыз. Биз покупка ачкан болчубуз биткоинден. Азыр мен сиздерге көрсөтүп берейин. Мынакей эфириум пока бизде точка входа өтө эле жакшы. Биткоинден болсо мынакей туугандар, биз бул жерден ачкан болчубуз. Бул позициябыз биздики уже 1 жумадан бери турат да. Андан кийин биз бул жактан ачкан позициябыз мына историядан көрсөңөр болот. Историядан башка эчтеке кошулган эмес бизде. Мынакей прибыль $3271. Биз деген 84төн сатып алган кезибиз болчу бул туугандар. Азыр биткоин кайрадан артка коррекция кылып келатат да. Биринчи негативный жаңылык бул мынакей кече бүгүн жакында эле чыкты. Бул Трамптын үй бүлөсүнүн майнинг фермасынын акциялары резко 35%га түшүп кетти да. Эмне үчүн түштү дегенде, бул илгерки көп жылдан бери жаткан холдерлар өздөрүнүн монетасын разблокировка кылып туруп эле рыночный цена менен сата баштады. Биринчи негатив ушул болду. Экинчи, ошондой эле бизде ылдыйдан покупательдердин күчү жетпей атат, ликвидность өтө аз болуп атат да. Андан кийин биткоин бул жакта өзүнүн уровенине келип токтоп калды туугандар. Мынакей өзүңөр көрсөңөр болот. Бул жак дневной. Бул жак дневной свеча экен. Мынакей биз кече күнү эле түзүп бергенбиз. Азыр данный момент биз только неге эле иштеп жатабыз. Краткосрочно иштеп жатабыз туугандар. Азыр эгерде дагы биткоин түшө турган болсо, бизде запаста дагы акча бар. Биз биткоинди азыр только докупка кылып атабыз. 74кө чейин түшкөнүн күтөбүз. Эгерде 74төн ылдый кете турган болсо, ошондо гана медвежка деп тескерисинен ойлонуп баштасак болот туугандар. А так биздин прям идеальный баягы котлета менен тага турган моментибиз бул мен биткоинден 74тү күтүп жатам лично. Бул менин жеке оюм туугандар. Так, бул жака өтөлү. Биткоин түшүп атат. Биздин бул позициябыз пока минуста турат, мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле. Мен азыр алтындан позиция ачсамбы деп жаттым эле. Ошондо сиздерге көрсөтүп кетейин. Анткени крипто рынок коррекция болгондон кийин алтын сөзсүз түрдө рост көрсөтөт туугандар. Мынакей алтын. Бирок антейин десеңиздер, алтында дагы двойная вершина болуп калды уже. Gold. Туугандар.
угольник. Биз угольниктен чыктык бул жакта. Биздин кийинки конечная целибиз бул примерно 4,5 миң экен да. Эгерде ушуга барып бере турган болсок, достор, эгерде ушуга барып бере турган болсок, бирок алтындан азыр данный момент текущийден кириш, эгерде балансыңыздар кичинекей боло турган болсо, анда не советую анда рисковать эткеничи. Так, алтындан биз азыр покупка кылабыз. Мен $500 сделка ачып коеюн алтындан. $1000 сделка ачып коеюн туугандар. Так, $1000 биз алтындан покупка ачтык. Мынакей көрсөтсөөр болот. Рыночный цена менен ачтык. Эмне үчүн мен азыр алтындан покупка ачканымды мен сиздерге айтып берейин. Биринчиден теханализ боюнча биз угольниктен өйдөгө чыгып атабыз. Ооба бул жакка чейин тест кылышы мүмкүн. Это примерно бир 4161 чейин кайрадан келип бериши мүмкүн. Андай боло турган болуп, андан кийин дальше эгерде ылдыйга бир нерсе болуп, дагы бир негативный жаңылыктар чыгып кете турган болсо, мен ал нерсени өзүмдүн VIP чатымда айтып түшүндүрүп берем. Эмне үчүн мен жаап атканымды, позициямды, эмне үчүн мен ачып атканымды бул жакка полностью айтып түшүндүрүп берип атам, туугандар. Ошол үчүн бүт информациядан калбаш үчүн VIP чатка өтүп алыңыздар, достор. Так, эми айтып кетсек, алтындын көтөрүлүшүнө мен ишенип отурганымдын себеби бул азыр массаво биткоиндер сатылып атат. Дүйнөдө массаво биткоин сатылгандан кийин, обычный ритейл акча бошогондон кийин ал акча обязательно сөзсүз түрдө туруктуу баягы инвестицияларга өтүш керек. Бул алтын, күмүш, ушундай нерселерге өтөт да. Более безопасныйраак, мындайча айтканда. Ошондуктан мен азыр бул жактан покупкага ачтым. Азыр крипторынок эгерде коррекция бере турган болсо, алтын сөзсүз түрдө повышениени көрсөтөт да, бычий рынок көрсөтөт да. Эгерде ошондой эле крипторынок көтөрүлө турган болсо, анда алтын кайрадан арткан негативди көрсөтүп баштайт, туугандар. Ошол нерсени обязательно учитывать этишиңиздер керек. Так, биз эми өзүбүздүн аркы жактагы сделкабызга өтөлү, туугандар. Бул жагы эмне болуп атат? Бул жакты карай турган болсок, бул жак бизде идеальный плюста келатыптыр, достор. Идеальный плюста келди, 4 минут убакыт калыптыр. Мен бул жерден эмне үчүн мен сиздерге понижение ачганымды айтып түшүндүрүп бердим. OTS'те өзү негизи эле теханализ жакшы иштейт. Уровеньдер жакшы иштеп атат, бирок ооба туруп кей кезде болуп калат, иштебей калат. Бирок 5 минуткага өтө турган болсок, бизде 5 минуткада нисходящий флаг болуп аткан экен. Нисходящий флагдын 70%-75% бул өйдөгө пробитие болот, достор. Ошол нерсени да учитывать этишибиз керек. Бирок бизде 3 минут убакыт калыптыр. 3 минут убакытыбыз бар экен дагы. Жарым сааттыкка өтө турган болсок, жарым сааттыкта бизде ошондой эле бул жакта уровеньибиз бар. Биз ушул уровеньдерге ишенип, ушундай эле двойная вершина болуп турганына ишенип, биз ылдыйга пониженияга сделка ачтык. Хотя бы минимальная цель бул уровеньдер жана ушундай эле бул уровеньдер. 3 минутта калды. Туугандар, эгерде бизге Телеграмга өтө турган болсоңор, достор, бизде мынакей обучающий канал бар. Обучающий каналдын ичинде бул жакта теханализ, риск money management, ар бир өзүңөрдүн пополнение кылган балансыңардын пландарынан бери бар. Балансты кантип туура кармаш керек, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, эмне үчүн мен, мисалы сиздер эмне үчүн силер деген трейдерлар, башка трейдерлар, блогерлер, силер постоянно плюстасыңар дагы, обычный кишилер кирет да, постоянно минус боло беребиз, силердин сигналыңар менен минус болуп атабыз, мындай болуп атабыз дегендерге, туугандар, силер биринчи демо счет менен эле ушул нерсени окуп, баягы демо счетуңарды 50 миң менен кармап отурбай, ошону $100, $50 түшүрүп, ошол нерсени 500гө, 1000ге жеткиргенге аракет кылсаңар, ошондо гана результат болот. Ага чейин силер бул китептерди окубай эле, башка жакка барып, ар бирөөлөрдүн сигналдары менен бир жерден бир жерге өтүп чуркап жүрөргөн болсоңор, туугандар, анда эч кандай результат болбойт силерде. Эки минутта убакыт калды бизде. Ага бир жолу бул жакка өтүп чыгалычы. Так, мынакей алтын бул дневнойдо турат азырынча пока. Часовойго өтө турган болсок, часовойдо бир аз коррекция берип аткан экен. Бирок анчалык незначительный коррекция берип жатат, достор. Ошондой эле бул жакта мынакей угольник дагы болуп атат. V-образный разворот дагы болуп атат. Ошол, туугандар. Буюрса бүт баары жакшы ойдогудай эле кетип атат, жакшы. Так, биткоин көтөлү.
Биткоин, конечно, мынакей бул жактан азыр коррекция берди. Бул уровеньди тест кылып атат. Эгерде бул уровеньди тест кыла албай, эгерде ушул уровеньди кармай албай кала турган болсо, анда мен уже биткоинди кийинки целден точно 74 күтөм да. Анткени уже бул жакта өтө көп пул ликвидность чогулуп калды туугандар. Лонг позиция ачкандар, кече күнү бул жерден лонг ачкандар, бул жерден чоң плечо менен фьючерсте отургандар, ачкандардын бардыгын рынок обязательно өзүнөн бошотуш керек туугандар. Рынок эч качан жөн эле бир эле тарапта кете бербейт. Рынок обязательно бир ликвидностьтан бир ликвидностька жылат туугандар. Биз мисалы командабыз менен бул жерден сатып алдык, биз бул жерден саттык, биз прибыльдабыз, эч кандай нервотрепка жок, биз спокойно отурабыз азыр туугандар. Менин командамдагы балдар азыр спокойно отурушат ушул нерсени күтүп. Бул жерден алгандар мынакей бүгүн кече күнү бул жактан докупка кылып аткандар, мынакей уровеньден өттү, андан кийин азыр кайра өйдө кетет деп отургандар, азыр данный момент колдорун бекем кысып алып туруп эле крипторынокто карап тиктеп отурушат да. Болду ошол. Эгерде коррекция бере турган болсо, анда биз дагы докупка кылабыз. Эгерде коррекция бербей, ушул жерден бир жакшы бир какой-то значительный рост керек болот кете турган болсо, анда биз по рынку кирип коебуз. Биз ал нерседен эч качан артта калбайбыз туугандар. Андан кийин мондай поспешный, мондай свечаларды көргөндөн кийин поспешный вывод кылбагыла эч качан достор. Ушул силердин эң чоң ошибкаңар болот. Рынок силерге всегда точка входа таап берет. Любой жерден точка входа тапсаңар болот. Рынок силерге постоянно возможность берип турат иштегени. 3 секунда калды. Плюс туугандар. Мынакей достор, ошондой ушул менен мен видео ролигимди аягына чыгарайын достор. Эгерде сиздерге крипторынок кызык болсо, ошондой эле форекс кызык болуп аткан болсо достор, бизге комментарийге же болбосо личкага жазып кетиңиздер достор. Сиздерден обучение үчүн эч кандай эч нерсенин кереги жок. Болгону өз балансыңыздарда акчаңыздар болуш керек жана ошондой эле кызыгууңар болушу керек. Болду. Жакшы туруңуздар, баарыңыздарга ассалому алейкум.